Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу кыргыз журтум, урматтуу биздин президентибиз. Мен сиздерге кайрылып кетет элем жалпы энелердин, жалпы апалардын атынан. Жана ушул жерде Россияда жүргөн, бардык Турцияда жүргөн, бардык мигрантта жүргөн апалардын атынан мен сиздерге кайрылып кетет элем. Мына 2 айдан бери бүт жерде жүзүндө ушунчалык аламат болуп, ушунчалык кыйынчылыктар болуп, кээ бир мамлекеттер жеңип, көп жакшылыктарга баратат. Мына ушундай аламатта биздин кыргыз элибиздин көп кемчиликтери, кимдин ким экени, ким эмне кылып оокат кылып атканын, ким эмне кылып иш кылып атканы баары мына ачыкка чыгып калды. Себеби бизде отурган 120 депутаттар, айланып кетейин депутаттар, ай. Ушу союз тарыгандан бери эмне кылдыңар? Ойлонуп көргүлөчү. Кыргызыма Кудай Таала кенедей, бирок ушунчалык берекелүү, бардыгы бар. Бизде алтын да бар, бардыгы бар. Ырыс кешиктүү жерди берген. Ошо жерлер эмне болуп баратат? Ошо жерлерде сиздер иштетип атасыңарбы? Кудайым берген жерди эл үчүн, журт үчүн иштетип, завод, фабрикаларды куруп, бир нерсе кылып атасыңарбы? Жок. Баары сатылып, тонолуп, жоголуп кетип атат. Аны айтайын десе коркушат. Себеби ким ачык сүйлөсө, ким чындыкты айтса, көлгө чөгөрүп ийесиңер, же машинеге тебелетип өлтүрөсүңөр, же болбосо түрмөнүн түбүнө камап саласыңар. Калппы? Жатат го Садыр Жапаров. Чындыкты чыркырап айтам деп жатат го. Ошон үчүн элим коркот чындыкты айткандан. Эптеп эле оокатыбызды кылып жүрө берели деп, эптеп ооздорун басып жашап келатышат. Бирок чындык бар экен. Мына чоң казаттын балдары айланып кетейиндер, чыгып атат. Силерге Кудайым өмүр берсин. Силерге Кудайым ден соолук берсин. Бирок корком. Эне мен энемин да, коркуп кетем. Бирок силер коркпогула. Чындык бар. Жанагы жеп ичип аткан, жанагынчалык миллион, миллиардты жеген депутаттар эмне өлбөчүдөй болобу? Жаманчылык көрбөчүдөй болобу? Эмне өлүп калса ошонун баарын алып кетет бекен? Жок. Алып кетпейт. 2 метр кепинге түшөр көп болсо. Урматтуу президент, ошолорду карап, чындыкты беттерине айтып бергин. Суранам, жалпы энелердин атынан айтып бергин. Биздин чоң казаттын балдарын колдоп бергин. Чоң казаттын балдарыны. Кудайым силерге узун өмүр берсин. Урматтуу кыргыз журтум, ойгонгула. Чоң казатты колдоп, бириккиле, ынтымакка келгиле. Ынтымакка келгиле, ынтымактуу болсоңор, бириксиңер. Ушу элдерди, ошолорду, жебчерлерди жеңесиңер. Билбесем болот эле, көрбөсөм болот эле. Канчалаган могу жерде кыргыздын балдары, жаш кенедей балдар, кыздар орустардын бугун жууп, тазалап, кара жандарын карчырып оокат кылып атышат. Канчалар түрмөдө жатышат, канчалаган биздин балдар. Ошону эмне үчүн ойлобойсуңар? Урматтуу биздин депутаттар жана биздин президент. Себеби силердин балдар 2 жакка тентип иштебей эле жаныңарда жыргап жатышат. Ошон үчүн силер ойлогон жериңер жок. Канчалаган балдар жетимдей болуп, тууган уругуна таштап, ата-энелерин жылдап, 10 жылдап, 5 жылдап көрбөгөн кенедей балдар жүрүшөт. Атасы ким экен, ненеси ким экенин билбей. Аны да ойлогон жериңер жок. Ойгонгула кыргызым. Манас атабыз таштап кеткен, манас атабыз берип кеткен.
Kırgızımдын жерин эч кимге тарттырбагыла. Малай кылбайбыз. Биздин балдар малай болбош керек. Ошон үчүн 24-жыл жакындап келатат. Жанагы жебичерлерди кусургула. Өздөрү уялбасаңар, Кудайдан корксоңор, жебичкениңерди элге бергиле. Мамлекетке өткөрүп карыздан кутулткула. Урматтуу энелердин атынан суранам. Жалпы энелердин атынан ыйлап, боздоп суранам. Бириккиле. Ынтымакка келгиле. Ынтымактуу болсоңор, бириксиңер. Бирдиктүү болсоңор, кыргызым эч качан жоголбойт. Биз жеңебиз. Биз силерди дайыма колдойбуз. Урматтуу чоң казаттын балдары, айланып кетейиндер. Силерди артыңарда кыргыз деген эл бар. Манас атамдын урпагы бар. Бийик болгула, ушунуңардан эч качан жазбагыла. Силерге Кудайым колдой чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы энелердин атынан, Кудайым силерди колдосун, айланып кетейиндер. Кыргызым бар болгула, аман болгула. Бириккиле, ойгонгула. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу чоң казаттын лидери Максат Мамытбек, Сыймык Жапыкеев, жана Канат Хасанов, силерге кандай? Жакшы турасыңарбы, саламатсыңар? Биз да ошо чоң казатты угуп, ушу кандай болуп кетет экен деп ушул жакта турабыз, айылда. Мен Каракулжадан болом, президенттин жердеши. Биринчи президент боюнча айтып коеюн эми. Бул деген коррупциядан баштайм деди эле. Жакшы деле дайын жок. Коррупцияны мына силер баштадыңар. Эми ушу сооронбай эгер укса силерге жардам берсе болот. Мен өзүм ошо Каракулжадан болом. Жанагы Жумалиев деген неме. Бул эми чынын айтканда, кыргыздын бир макалы бар эле. Кыз бозуп, энесин коркутат дегендей. Бул кайра ошол болуп атыптыр, силерди сотко берип. Бул бети жок киши экен мунун. Бул эгер акылы болсо, ошончо мүлк байлыгын, хан сарай, фирма, базарларын элге эле өткөрүп берсе болмок, өкмөткө. Мен да ушундай нәпсим жаман киши элем, назарым ат киши эле. Эми ушундай болуп калды деп өз күнөөсүн мойнуна алып, бул кайра силерди сотко берген кандай, не деген бул? Буну кандай түшүнсө болот? Кайрадагы спортсмен балдарды алып барып алган дейт. Бул ал балдар менен эмне кылат экен ал? Же өзүн коргоп калат экен? Же элди уруштургусу келип атабы? Жалпы кыргыз эли турат ал чоң казатта. Силерге ошо биз рахмат айтабыз, Кудай колдосун биринчи. Анан артыңарда эл колдойт, эл ал жөн турбайт, эл аккан суу дейт. Кыргызстандын башынан өттү го канча тополоң революция. Акаев менен Бакиев качып кетти. Мен жанагы Сооронбай жердеш президент деле ойлонсо болмок, ушу силерге жардам берип. Садыр Жапаров жатат ак жеринен.